Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мүмкүн болсо, звук кандай болуп атат? Мен доосум үнүм кандай болуп атат? Ошону айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Акыркы жасаган видеомдо же болбосо видео кайрылуумда ошол үн аябай жаман жазылып калыптыр. Ошондуктан үн кандай болуп атат, азыр сиздерге ошону айтып койсоңуздар. Бүгүн теманы окудуңуздар болуш керек. Анык айта албайм. Кимдер барды депутаттардан лейлеке. Ошол жанагы акыркы жыйында депутаттык комиссия түзүшүбүз керек, ошол Баткендеги чегара маселесин иликтөө үчүн деп жогорку кеңеште эмне көтөрүлгөн болчу, баягы жабык эшик артында караганга чейин. Ошол депутаттык комиссия кимдер түзүлгөнүн деле билбейм. Бүгүн эгер лейлеке баргандар болсо, ошол комиссиянын мүчөлөрү же жөн эле депутаттар өздөрү бардыбы, анысын дагы билбейм. Негизгиси жогорку кеңештин депутаттары бүгүн лейлекте болуптур. Анан лейлекте баягы райондук администрациянын имаратында эле жабык эшик артында ошол жерлик баягы чоңдор, чиновниктер же болбосо ошол район акими жана башка айыл өкмөттөр балким ошондой кишилерди гана чогултуп, жабык эшик артында ошол кандайдыр маселелерди карап, бирок элге жолукпай эле кайра баса беришиптир. Ошондой болгондон кийин лейлектен бир канча лейлектин тургундары мага байланышка чыгып, биздин ойлорубуз бар болчу, ошол депутаттарга айтчу, мындай сөздөрүбүз бар болчу, эмнеге биз менен жолугушпай кетип калышат деп арызданышып, анан мени чакырышты ошол жака. Келсең, биз айта турган ойлорубуз бар эле, сен мындай чындыкты чагылдырып жүрөсүң дайым. Сен келсең, ошол биз сага айтып бермекпиз, ойлорубузду айтмакпыз, сен ошону бийлик жака же болбосо ошол жогорудагыларга жеткирип берсең жакшы болмок деп элдер суранат. Мен ал мен үчүн оор эмес, чындап. Себеби ал жерде элдин ою бул өтө кымбат мен үчүн. Себеби эл эч качан баягы калкайса калп айтпайт дейт, же болбосо эл тараза, эл сынчы дейт. Ошол жергиликтүү эл бар жокту көрүп, билип, түшүнүп турат, жоон териси менен сезип турат ошол жердеги чегара маселелерин. Эмне болсо, баягы чыр чыкканда биз Кыргызстандын башка аймагындагылар чегарада чыр болуп атат деп эле айтып атабыз. Бирок апаттын бардыгын ошол Лейлек эли, Лейлек район тургундары башынан өткөрүп атат. Ошолордо жоготуулар болуп атат. Ошолордун мал дүнүйөсү таланып тонолуп атат. Ошолордун үйлөрү өрттөлүп атат. Ошолор качып, безип, баягы өздөрүнүн үйлөрүн таштап, айылдарын таштап, башка баягы чегарадан алыс аймактарга көчүп атат. Мен оюмча бул элдин оюн, пикирин бүгүн бийлик сөзсүз угушу керек эле. Мен айтайын деген сөз депутаттарга кайрылгым келет да. Силер элдин өкүлү болуп жогорку кеңеште олтурган соң, анан ушундай көйгөйлүү маселе жаралган жерге ошол элдин капчыгынан силер бүгүнкү күндө каржыланып аткан адамдарсыңар. Ошол командировочныйды жаздырып алып, ошол лейлеке барып аткан соң, ошол маселени кароо үчүн эмне үчүн барганыңарды билбейм. Бирок эмне үчүн элдин өкүлдөрү эл менен жолукпай, чиновниктерге жолугуп эле жабык эшик артында жашырынып эле мындай узкий круг жолугуп алып кайра келе бересиңер. Мен ушуга түшүнүп алган жокмун бүгүн. Силер
ел менен жолугушкандан эмне коркуп атасыңарбы? Элге жолугуп, элдин үнүн угуп, силер элдин өкүлүсүңөр да, ошол жердеги элдин үнүн, элдин сөзүн, элдин оюн угуп келип, жогорку кеңештеги трибунадан ошону бийликке жеткирүүчү түздөн түз көпүрө болчу адамдарсыңар да. Анан силер неге барып эл менен жолугушпайсыңар дагы, райондун акими менен башкалар менен жолугуп кайра баса бересиңер? Мынтип не кылайлы деп атасыңар? Силер анчалык элден коркчу болсоңор элге жолукканда, элдин үнүн уккандан корксоңор, же болбосо элдин үнүн уккуңар келбесе, силер анда неге депутат болуп отурасыңар? Ушундай бир бүдөмүк ойлор да. Мен акыркы күндөрдө ушул нерсени байкадым. Жанар Акаев эмнегедир баягы түшүнөн чочуп койгонсу эле ошол 39 протокол боюнча мындай бийлик тарапты актоочу болуп алгандай бир неме жаратып атат да. Же ошондой мен мурдатан эле айтып жүрөм, Альянс өзү бардык Альянс партиясы бул бийликчил эле партия деп шайлоого чейин эле айтып жүргөм. Может ошол баягы акырында баягы аябай чоң баягы Оргалсага беребиз же Жанарга беребиз деп анын мандаты талаш болбоду. Ошондо бир чоңураак нерсе убада берген болсо Жанар Акаев, балким ошол убадасын үстүнөн чыгып ошону акташ үчүн, ошол берилген ишенимди акташ үчүн ушул кадамдарга барып атабы билбейм. Негизи бул жерде маселе жок эмес, маселе бар. Ал протоколдо жол берилет же берилбейт, жол эмес, жол берилет деп турат ал протоколдо. Ал жерде коридор жөнүндө сөз бар да. Сөз жок коридор жөнүндө. Коридор берилет, берилбейт деген сөз жок, бирок жол берилет деген сөз бар. Демек, мунун өзү чоң маселе. Азыр жогорку кеңеште бул протоколду менин оюмча өткөргөнгө аракет кылып атышат. Жанар Акаевге окшогон мындай караганда оппозиционер, анан эл үчүн иштеген сыяктуу тили бар, оозунда сөзү бар депутат чыгып, элге бул жерден баягы эч кабатыр болушун кереги жок, Лейлек анклав болбойт, коридор берилбейт, бул жөн эле баягындай деп элди мындай басканга аракет кылып атат да. Элдин баягы күмөн оюн жоготуп, ушул бийликтин месин, баягы протоколун өткөрүп салганга аракет жүрүп аткандай. Канчыбек Ташиев айтты, ал жерде эч кандай анклав болбойт, Лейлек, коридор берилбейт, жол берилет. Ушул жердин өзүндө жол берилет деген жердин өзүндө мындай логика менен ойлоп караганда чоң маселе бар. Неге жол берилиш керек? Эмнеге? Жол болсо буга чейин ошол 40 миңден ашык тажик өтүп аткан жол бар. Алардын мышыгын эч ким пыштабайт. Мен Баткенде тууган урук көп бизде, Баткенди жакшы эле билем. Учурунда Алла насип кылып ошол жакта иштеп дагы калганмын, 1-2 жылга жакын. Ошондон жакшы билем. Канча Баткенде чегара да кагылышуу, бир чегара чыры болсо, бирөөсү да кыргыз тараптан болгон эмес. Ошол мисалы анклавтан Тажикстанга каттап жашап аткан элдин жолун тосуп бир кыргыздар. Ошолорго бир көйгөй жаратып, ошолорду бир баягы кысымга алган учур Кыргызстан тарабынан бир дагы болгон эмес. Мен буга кепилдик берип айта алам. Туура, карт эки колдон чыгат, кээде болот, бирок суу талашуудан башкадан келип чыгат. Тажиктер көбүнчө баягы ээлеп алып, кызганып, кыргыздарды тоготпой, тажиктер баштап коет, анан кыргыздар ташын көтөрүп, башасын көтөрүп чыгып, чегарада бир канча жолу ызычуу болгон. Болуп келет. Бирок ошонун бирин дагы кыргыздар демилгелеп баштабайт. Бардыгын тажиктер секин баштап коюп, анан кийин кыргыздар деп көтөрүлүп чыкканда, анан алар качып кетет же башка кылат, кыскасы кыргызды крайний кылып коюп эле жүрүшөт. Бирок башында бирөөсүн дагы кыргыз баштабаган. Мен ушуну аябай жакшы билем. Дайыма тажиктерден болот. Анан
ошол бир сонун өтүп аткан жол тажиктерге жетишпей, экинчи жолду салыштын канчалык кереги бар эле? Бул өтө чоң суроо жаратат. Мына ушул сыяктуу нерселерди эл түшүнө албай, эл сиңире албай, Лейлектин эли Баткендин эли аябай жакшы билет тажиктердин ким экенин, алар буга чейин кандай күндөрдү көрсөткөнүн ошол жергиликтүү эл жакшы билет. Ошол жер, ошол жергиликтүү элдин жери. Ал жердин ысыгындагы, суугундагы ошол эл билгенден кийин депутаттык комиссия же жөн эле депутаттарбы Лейлек ошончолук баргандан кийин эмнеге эл менен жолукпайт? Менин оюмча баягы акимди, башканы депутаттар бир телефон звонок менен эле үнүн сөзүн угуп түшүнүп алса болот. Ал жерге атай барыш, аларга жолугуш үчүн барыштын кереги жок. Акимге жолугуш үчүн, же болбосо айыл өкмөт башчыга жолугуш үчүн Жогорку Кеңештин депутаты баруусунун кереги жок. Аларды бир звонок менен эле чалмаңа десе, любой чалат депутаттарга. Ошончолук баргандан кийин эл менен жолугуш керек эле. Элдин оюн угуш керек эле. Элдин үнүн угуп, элдин ошол койгон талаптарын угуп, келип ошону Жогорку Кеңеште булар айтыш керек болчу. Ушуну кылбагандан кийин эл бүгүн аябай тынчсызданып, мага бир канча кайрылуулар болду ошол Лейлектин тургундарынын атына. Ошолордон улам мен азыр эфир кылып атам. Урматтуу Лейлек районунун тургундары, ошонун ичинде Исфана жана Сүйлүктүү шаарларынын тургундары. Мен түшүнүп турам, мен үчүн оор эмес эч кандай. Чакырдыңыздар, ошол сиздер кайсыл күнү чогулсаңыздар, башка кылсаңыздар, мен айтсаңыздар жок дебейм, барам. Ал үчүн сиздерден бир сом акча сурабайм, андан эч сарсанаа болбоңуздар. Бул жерде бир эле силердин көйгөйүңүздөр эмес, бул жерде жалпы Кыргызстандын, жалпы биздин ата журтубуздун, жалпы мекенибиздин көйгөйү турат. Кыргызстан экиге бөлүнүп калуусун бүгүн сактап калышыбыз керек. Сиздердин баягы тынчсызданып жатканыңыздарды мен аябай жакшы түшүнөм. Ошондуктан мен колуман келишинче сиздерге жардам берем бар. Сиздердин ар бириңердин ой пикириңиздерди чагылдырып бергенге аракет кылам. Мен колуман келчү иш азырынча ушул эле. Өткөнкү кайрылуумда айттым, эгер күрөшүш керек болсо, согуш керек болсо, биз да билебиз, армиябыз аябай слабый. Аны өнүктүрүү үчүн биздин азыркы бийлик деле, буга чейинки бийлик деле бир дагы аракет кылган эмес. Бири дагы биздин армияны күчөйтүү үчүн. Азыркы бул баягы Турциянын Байрактар деген беспилотнигин алып келип койгон, муну менен армия күчтүү болуп калбайт. Чептен эрдин күчүбек дейт. Ошол беспилотник деле бир кыйын мерген снайпер же дагы бир адам ошону атып түшүрүп коет. Мындай учурда чек араны коргоо үчүн, улуттун, мамлекеттин арият намысын бекем кармоо үчүн армияны күчөйтүү керек. Техника, курал жарак дагы керек, бирок биринчи орунда мындай деми, ишеними күчтүү болгон, мекенге болгон сүйүүсү күчтүү болгон эр азаматтарды ошол немеге аскердик кызматка чакырыш керек. Азыр чакырса эч ким барбайт. Себеби ал жерге барып бир жыл кызмат өтөп келгенден көрө Россияга барып бир жыл иштеп келсе, бир машина алып алат, же үйлөнүп алат, же дагы бир нерсе кылып алат. Бардык азыр ушундай эсеп кысап менен жашайт азыркы жаштар. Демек алардын оюн буруу үчүн кандайдыр самалыктарды, мадани иш-чараларды, самалыктарды, долбоорлорду иштеп чыгыш керек болчу. Мисалы Өзбекстан кантип күчөйткөн билесиңерби? Эчтекеси жок учурунда, мен алысты мисал кылбай эле коеюн, өзүбүздүн эле коңшу Өзбекстан. Аларда деле ошол 90-жылдары бизде болгон кыйынчылыктар болду, башка болду. Бирок армиясын күчөйтүү үчүн ошол военныйлар жөнүндө аскердик сериалдарды тарткан. Зафар жана башка бир канча сериалдарды тартып, ошолорду баягы жаштар телеканалы бар, дагы көп ошондой баягы рейтинги жогору болгон телеканалдардан кайра-кайра көрсөтүү менен
жаштардын жүрөгүндө ошол мекенди коргоого болгон, мекенди сүйүүгө болгон баягы мекенди сүйүү сезимдерин өрчүтүшкөн ошол жолдор менен. Ошону пропагандалаган да. Ар бир мектепте окуп аткан Өзбекстандын окуучусу, жигиттери мындай айтканда. Мен эптеп мектеп бүтүп эле алсам болду, Россияга кетем, барып машина иштеп келем деп эмес. Мен мектеп бүткөндөн кийин сөзсүз барып кызмат кылып, мекеним үчүн кызмат кылып, мекеним чегин коргоп, өзүмүн жигиттик, мусулмандык парзымды аткарып, анан башка келечекте өзүмө кесип тандайм деп ой жүгүртүп баштаган. Ошол нерсени элге жеткире алган. Бизде ошол нерсе болдубу бүгүнгө чейин? Bir serial эмес, жөн эле bir полнометражный, 1,5 сааттык bir film барбы аскердик, мындай жакшы тартылган, мамлекет каржылап жакшы тартылган film барбы? Мен режиссер катары айтам, колго аларлык бир дагы проект болгон эмес буга чейин. Азыр дагы андай нерсе ойлонула элек. Ойлонуш керек беле? Ойлонуш керек болчу. Мен көп эле жолу кайрылганмын. Ошол биздин Оштогу Южный гарнизон деп ушинтип аташат. Оштогу аскер бөлүктүн өзү ушул арка жактан болчу, Таластанбы, Чүйдөнбү, азыр унутуп атам. Ошол агаларыбызга кайрылган ушул жерде жетекчи болуп турганда, ушундай бир жакшы аскерий фильмдерди тарталы. Азыр биздин мамлекеттин армиясы жанакы контрактниктерден турат. Негизинен. Ошон үчүн көп акчаны талап кылат биздин армия. Бирок сапаты жок, саны аз. Неге? Себеби алар только айлыкка иштеген военныйлар бизде. Контракттын негизинде айлыкка иштешет. Бир мындай капа болбосун, арасында күчтүү баякы немеден өтүп барган күчтүү солдаттар дагы бар, бирок көбүнчө контракт. Аны менен эле армия күчтүү болуп калбайт. Андай чоң күчтүү армияны кармаш кыйын. Күчтүү армияны ошол ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир мырза жигити ошол 1 жылбы, 1,5 жылбы ушуну жакшы неме көңүл буруп койгон болсо, барып кызмат кылса, бекерге бир сом албайт мамлекеттен. Мамлекет үчүн кызмат кылат. Элин жерин коргоо үчүн. Мына ошондо гана күчтүү армия пайда болот. Анан байрактар аласыңбы, башка истребитель аласыңбы? Ал кийинки маселе. Мен азыр гарантия берип айтам, Кыргызстанда ошол байрактарды учура турган специалист жок. Аны паланча миллион долларга алып келип алды, бирок бүгүн аны учура алчу адис жок. Мисалы, орустар бир вертолет берген бизге, Атамбаевдин тушунда истребитель вертолет болчу. Аны бизде эч ким колдонбой, Африкада немеде жүрөт. Ошол Сапар Исаков менен Атамбаев берген. Арендага берип беришкен. Өзүбүз иштетпей, Африканын бир өлкөсү, кайсы өлкө экени так эсимде жок. Кыскасы, ошол истребитель дагы бизде азыр турган болсо, ошону учурчу, ошону мындай толук колдоно алчу бизде летчик деле болбосо керек Кыргызстанда. Менин оюмча биринчи ошол адистерди даярдаш керек. Адистерди даярдаш керек. Ал көп убакытты талап кылат. Бизге дагы кеминде 10 жыл, 15 жыл убакыт керек. Андай кылып күчтүү армияны курагычы. Күчтүү армия куралганга чейин мен айтып аткан нерсе, ушул өзүбүздө бар, жүрөгүндө жалыны бар, мекенге болгон сүйүүсү бар жүрөгүндө. Ушул мекен үчүн күйгөн, мекен үчүн өз жанын курман кылууга да даяр болгон бир азаматтарды чогултуп, мындай ыктыярчылардын отрядын түзүш керек бүгүн. Мен акыркы видеомда ушул кайрылууну жасаганмын, мен барам. Эгер буну ошол мамлекеттик жетекчилер ушундай отряд түзүлүшүнө жол беришип, жол ачкан болсо, мындайча айтканда, мен военкоматтан өтүп, барып, ошол мамлекет үчүн канча убакыт айырмасы жок. Бир сом акча албайм. Болгону ошол нерсени жасап, мамлекет чек ара маселесин чечиш керек. Сөзсүз, чечишибиз керек. Аны үчүн ошол тажиктер менен
баягы тең ата сүйлөшүш үчүн бизде күчтүү армия болуш керек. Ушул армияны ыктыярчылардан курап турса, бул биздин президентпи, УКМК жетекчиси ошолорго да бел болот да, артында эл турса. Азыр булардын артында эч ким жок. Азыр булардын артында баягы фейковый армиясы эле турат. Мындай реалдуу адамдар эсептелүү эле бир 5-6 эле баягы мындай бир Алла Тааланын бир сүйгөн пенделери эле бар буларда, мындай кичине жетишпеген ушундай адамдар эле бар. Анан булар ошону өздөрү жакшы билет дагы, элдин колдоосу жок, мүңкүрөп атат да, качан болсо Тажиктин алдына барып, башын ийип ошолордун айтканын кылышка булар мажбур болуп атат. Ошого биз буларга арка бел болуп берейли, артында туруп берейли. Булар тең ата сүйлөшсүн, барып, жок, биз жол бербейбиз эч кандай. Буга чейин кандай өтүп жашаган болсоң, ошондой өтүп жаша. Жашабасаң анда Ташиев бир сөздү туура айткан буга чейин. Биз Лейлектин жарымынанбы же дагы бир жерденби ошонун көлөмүнө ылайык, Воруктун көлөмүнө ылайык башка жер берейли, көчүп элиң чыгып кетсин. Жерди алмаштырайлы деген ар түрдөн варианттар болот сүйлөшүүдө. Ошондой сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек араны чечип, жол берилбейт, кыскасы Кыргызстан экиге бөлүнбөйт. Бул мүмкүн эмес деген катуу шартта айтылбайт. Тескерисинче алдап сулдап ар түрдүү депутаттарды башкаларды сүйлөтүп, азыр ошол жолду беришке аракет кылып атат. Макул, ал жерде бүгүнкү күндө жоктур, эч кандай Тажикстанга коридор берилет деген маселе жоктур. Же болбосо Лейлек анклавда калат деген ал жерде маселе жоктур. Бирок ал жерде тажиктер пайдаланып кетчү болгон Тажикстан үчүн атайын жол деген сөздүн өзү бар да. Тажиктер күнү келип, муну чоң документ кылып, бул бизге берилген жол, демек бул биздин жер, биздин чек ара, демек мындан кийин муну өзүбүз кылабыз деп, бүгүн чыкпаса дагы эртең 5-10 жылдан кийин чыгышы толук мүмкүн. Себеби кече баягы Якимовдун немесин окудуңуздар, уктуңуздар, бардыңыздар эле. Дайыма Кыргызстан убада берет, бирок убадасын аткарбайт деп Кыргызстанды күнөөлөп келди да, айтты да. Ошого биздин Ташиев мындай эркекте жооп бере албады да. Себеби буга чейин 96-жылдан бери эле бул маселелер каралып келип аткан маселелер. Булар кече жаралып калган жок. Жапаров менен эле Ташиев келгенде жаралган маселе эмес. Бул ошо 91-жылы бөлүнүп чыккандан бери бул маселелер бар. Дайыма булар протоколдорду биз менен түзүп, мисалы генерал Исмаил Исаковдун макаласын караңыздар. Биз ошол жерде баягы 4 көчөдөгү 5 гектар талаштуу дейилген жердин ордуна 104 гектар өзүбүздүн аймагыбыздан буларга жер бергенбиз. Эч кандай талашсыз жерден 104 гектар. Салыштырып көргүлө. Кандай теңдик? 5 гектар талаштуу жердин ордуна 5 гектарын мындайча айтканда 2,5 биздики да, 2,5 алардыкы. 2,5 гектар жердин ордуна мындайча айтканда 104 гектар жерди берип, алар ошол 104 гектарга жанагы столбаларын орнотуп, электр сымын тартып өтүшкөн. Ошону аткарыштыбы? Жок. Ошол 104 гектар жерди алып дагы, анан бизге баягы 5 гектар жерди дагы бербей коюп атпайбы? Дагы бербей, өздөрүнүн постуна алып келип коюп алып, 2004-2005 жылдары менин эсимде бар, мен ошол жерде жүргөм ошондо. Баягы Мадумаров айткан кыздарды чечинтирип, кеңге чейин барып, чечинтиргенде жып жылаңач кылып коюп алып, мындай тамаша кылышкан эмес. Азыр мисалы аэропорттон өтүп атсаңар деле үстүңөрдөгү формаларды чечип, мындай обыск кылат, а? Дал ошондой кылып обыск кылышкан. Ошол жерге вагонетка коюп алып, 4 көчөгө. Тажиктер ошону текшере баштаган. Ошонун артынан кээ бир мындай жакшынакай кыз келиндерибизди баягы тажиктин солдаттары аяк биягына кол салганда, биздин кийин жигиттер, күйөөлөрүнө айтып барса намыстанат, кыргыздар келип тоголоп салышкан. Баягы вагонеткасын. Тоголоп салып, анан тажиктердин солдаттары барган ал жерге. Пограничниктер, автоматтар менен. Анан биздикилер танкаларды кылышкан. Танкаларды алып келип коюп, ошонго чейин барып, ал жерде ошондой көйгөйлөр бар болчу. Демек, ушул нерсе уланып келе берген 2009-га чейин. И болгондо да жолду өткөрүш керек. Ал жолдо баягы алдынан долбоорду кылгандай, ал жол эч бир башка мамлекеттин чегин аралап өтпөш керек. Кыргызстандын ичинен кетиш керек. Ошол жерде анан кийин баягы Мадумаров барып, ошого 5 гектарды бербей койгондон кийин жок дегенде мынау
Башкасын ошол делимитация демаркацияда чечебиз, жок дегенде силер 104 гектар жерди пайдаланып сымды алып өтүп атасыңар. Эми биз жок дегенде мына 275 метр жерден жолду хотя бы өткөрөлү деп жолго кол коюлган. Демек, карагыла. Ушунча бизди алдап тажиктер 104 гектар жерибизди алып пайдаланып, бирок ошо жок дегенде 275 метрди ыра көрбөй, 22 сотукту ыра көрбөй, бүгүнкү күндө кайра эле ошол жерди талашып, кайра эле ал болгондо, бул болгондо келе калып ошо 4 көчөнү тосушат. Келе калып эле ошол жерди тосушат. Ошондой кылып аткан тажик эртең биз буларга өзүңөрдүн жолуңар мына бол деп берип койгондон кийин бул бизге баягы жогорку кеңештен ратификация болуп берилген биздин жол бул деп туруп эртең булар ушул жерлерди ээлик кылбайт деп ким кепилдик бере алат? Ким бүгүнкү бийлик бере алабы? Бүгүнкү бийликтин абалын көрдүк да жазында. Эгер бүгүнкү бийлик акылдуу болсо, күчтүү болсо, ошол протоколго кол койбойт болчу. Не үчүн койду? Түшүнүп турабыз. Алар бүт позицияны алдырып койгон болчу. Бүт мен ошол 29 апрелден баштап ошол жерлерде жүрдүм, эфирлерди берип аттым сиздер. Мен тааныгандар ошол учурдан мен эфирimi көргөндөр билесиздер. 29 күндөн баштап мен ошол жерде жүрдүм. Биз позицияны бүт алдырып койгон болчубуз. Бүт Кыргызстандын ичине келип, тажиктин аскерлери окопторду казып, бүт эле болгон болчу. Биз өзүбүздүн ошол жолдорду өзүбүз жүрө албай калганбыз. Өзүбүз каттай албай калдык. Ошон үчүн олар баягы лейлекти немени калагандай кирип, айылга кирип келиши, өрттөп, калаганын кылышты. Позицияны алдырып койгондон кийин булар алардын айткан шартына макул болбой башка айла жок эле. Ал жерде согушсак болот эле, согуша бермек. Бирок биздин жерде болгондо баары биз жактан көп жоготуу боло берет болчу. Гражданскийлер деле жабыркай берет болчу, башкалар деле. Биздин баягы айылдар, үйлөр дагы көбүрөөк снаряддар түшүп, көбүрөөк талкаланып, көбүрөөк жоготуу болот болчу. Ошону токтотуш үчүн булар аны үчүн алдынан иштеш керек эле. Өзгөчө ушул Ташиев мырза таза чекит. Бизди неме деп турго, чала блогерлер деп турго, өзү таза чекист окшойт анда. Ошо таза адамдар чалыш деп айтат да. Эми күлбөй айлаң жок да. Күлөсүң. Ыйлаш керек, же күлүш керек. Өзү мен ушул тыңчылыкка, чекисттикке канчалык байланышы бар адам бүгүн ошол кызматты жетектеп отурат. Мамлекеттик, улуттук маанидеги улуттун коопсуздугун коргоочу мекеме кызмат да. Ошону жетектеп отурган адам канчалык ошол сферага байланышы бар. Бунун жөнүндө өзүнүкү көрүнбөйт экен да. Баягы азыркы булар ушундай болуп калды. Өзүнүн башындагы тоону көрбөй, бирөөнүн башында чөптү көрүп атат да булар. Блогерлердин таза эмес экенин сындаптыр, чала блогерлер деп. Мен өзүмө блогер катары деле көрбөйм. Болгону жарандык активистмин деп айтсам болот. Активдүү ушул мен булардын жүргүзүп аткан саясатына, жасап аткан иштерине ишенип карап тура албайм. Өз пикирими, өз карашым, көз карашымы айтып жүргөн ушул Кыргызстандын жаранымын. Жарандык активдүү оюн билдирип жүргөн үчүн жарандык активистмин деп эсептейм. Анан блогер деле эмесмин, мен бир канал ачып алып, анын артынан акча таап, үй бүлөм багып аткан деле жерим жок, бир сом акча албайм, YouTube'дан деле, Facebook'тан деле. Мен болгону ушул мекенди бир башкача сүйгөн адам экенмин. Кыргызстанда туулбасам дагы, баягы Союз кезинде себептер менен биз Өзбекстанда туулганбыз, бирок 6-7 жашымдан баштап Кыргызстанда чоңойдум, 90-жылдан. Ошон үчүн дагы балким мен мекендин кадырын жакшыраак билем башкаларга караганда. Ошону сактап калалы эле деген ойлор. Бул эми негизи ошол позицияны алып ошентип кыргыздарды четтен кырып атып, үйлөрүн өрттөп атып, аябай чоң коогалаңды салып туруп, тажиктер келип туруп, бул Душанбеден даярдалып келген бул протокол. Душанбеден даярдап келип, ушуга кол коесуңар, токтотобуз согушту.
Болбосо биз уланта беребиз деп алар шарт койгон да. Ошон үчүн биздикилер кайра кечирим сурап, биякта биздин элдин каны төгүлүп, биздин айылдар өрттөнүп атса деле, биздикилер кечирим сурап, макул болду, биз жеңилдик дегендей кылып, ошол протоколуна кол коюп жиберген. Бул жерде баягы Султанбай Айжигитов өзүнүн айылы ошол төрт көчөдөн нары Самаркандек жактада, балким ошол баягы киндик каны тамган өзүнүн кичи мекени анклавтага алып кетиш коркунучу бар экенин чындап, чын жүрөгү менен сезип турган үчүн айтып атат. Билбейм, же башка дагы оюндар болушу мүмкүн, бул саясатчылардын мен айта албайм, бирок мындай чындыкка жакын сөздөрдө ошол саясатчы айтып атат. Бомба бар, мина бар депчи. Ал туура айтып атат. Себеби бул биздин бийлик кече келгени менен тажиктер буга чейин кандай гана келишимдерди түзгөн биз менен, кандай гана немелерди кылган, тажиктер дайым бизди алдап келет. Дайым алдап берген убадаларын аткарбай келишет. Бул чындык. Мени эгер жалган айтып атат десеңиздер, барып ошол диалектин, ошол чегарада жашаган, чегара зонасында жашаган элдерден сураңыздар. Дайыма тажиктер бизди алдап, неме кылып келет. Эми азыр акыркы күндөрү булар мурда алдап күн көргөн болсо, азыр алдоодон ачыкча коркутууга өтүп алышты. Булар үчүн биздин бийлик мындай слабый звено болуп калды дагы. Булар эми баягы күчү жеткенде уруп, согуп калагандай башкарасың го, ошондой кылгысы келет. Бүгүн булардын позициясы ачыкча өтүп алды. Алар менен тең ата сүйлөшүү үчүн ошол жердин эли азыркы бийликтин артында бекем баягы күч болуп туруп берсе гана, биздин бийлик алар менен тең ата сүйлөшүп, буларга коркуп эле мүңкүрөй берсең, булар калаганын кылат. Эртең каласа жөн эле бер өзүбүзгө баягы анклав кылбай эле жөн эле бизге өткөрүп бер десе деле мүмкүн булар. Айтканын кыла берсең, адам баласы нени гана каалабайт? Өзгөчө тажиктер нени гана каалабайт? Ошону азыр Баткенде эли 80% деп ошол бир видеодон көрүп калдым. Көксайд Аксакал айтты, 80% согушканга, жерди коргогонго 80% эр азаматтар даяр. Мен дагы көпчүлүк менен сүйлөшүп атам, баткендиктер эле эмес, биздин Оштон дагы башка Кыргызстандын башка аймактарынан, башка булуң бурчтарынан мага өтө көптөгөн өткөнкү видеодон кийин көбү жазды. Биз дагы барууга даярбыз. Кыздарыбыз жазып атат, эркектер эмне болуп калды? Биз дагы барабыз. Эгер мыйзам чегинде жол берилсе, биз дагы барып ошол жерде чегибизди коргогонго даярбыз деп кыздарыбыз айтып атат. Бизди душман көрүп, бизди чаламындайлар деп өздөрүнө баягы душман көрүп бизден сактанып отургандан көрө, биздин күчтөн, элдин күчүнөн пайдаланып, бүгүнкү бийлик ушул маселени чечсе аябай жакшы болмок. Депутаттарга дагы бир жолу айтам. Эгер барсаңар ошондой жерлерге, биринчи эл менен жолуккула, элдин үнүн уккула. Силер ал барып алып, акимдин ал жерде эч кандай немеси жок. Эчтекени чечпейт. Ал аким эмес, бизде андай маселеде андан чоңдордун ою эчтекени чечпей калат. Ошон үчүн акимге атайы барып, ошончо алыс жол атарытып, жол карытып, расход кылып, элдин баягы мамлекеттик казынадан акча бөлдүрүп алып, ошол жерге барып, анан чоңдор менен жабык эшик артында талкууламыш болуп, анан алардын сый урматын көрүп, кайф кылып келгенди токтотуп, эл менен жолуккула. Элдин үнүн уккула. Эл айтат. Кантип чечишти, эл жакшы билет. Силер эчтекени билбейсиңер. Кече бир жетөгүздүкпү, бир жактан болот экен, бир депутат, мындай чачтары өскөн депутат чыгып айтып атат, менин биринчи айлыгымды ошо Баткенге өткөрүп коюңуздар. Анда бирөөсү чыгып айтып атат, биз Баткенге барып келдик, биз Баткен элине колдон келишинче акча берип келдик. Акча бербей эле койгула баткендиктерге. Силердин акчаңарга баткендиктер зар эмес. Диалектиктер дагы баткендиктер. Бербегиле акча. Өзүңөргө буйрусун силердин акчаңар. Баткендин элине чегара маселесин реалдуу кылып, биздин кыргыздын жеринен 1 метр тажик өткөрбөй, реалдуу чегара маселесин чечиш керек. Баткендин элине ушундан башка эчтеке керек эмес силерге. Акча бербей эле койгула. Бардыгы өзүнүн пиар үчүн иштеп атат бул депутаттарчы, барып
кайра колдон келишинче жардам берип келдик биз Баткенге. Жардамыңарды койгула силер. Силерди аерге бизге келип акча берет деп Баткендиктер шайлаган эмес. Силерди ушул элдин, мамлекеттин, жердин тагдырын чечет деп шайлаган. Демек силер чечкиле. Чечкенде барып район акимине, район администрацияда эмес, элдин алдында эл менен жолугушуп, элдин үнүн угуп, эл менен кеңешип чечкиле. Ошондо туура болот. Бул эми менин ойлорум. Бир аз көбүрөөк сүйлөдүм окшойт. Мен акыркы учурларда баягы эмоцияга көбүрөөк алдырып коюп атам. Өзүм байкап атам. Баягы кандай десем, күйүп кетип атам да. Мурда мисалы мындай сырттан билсем бул нерселерди, биздин саясатчылардын баягы оюндарын эми билчүмүн сырттан. Бирок акыркы учурларда могу бара мына ичкери кирген сайын өзгөчө баягы Кемпир-Абаддагы жерди өткөрүп беребиз, 5731 гектар жерди беребиз дегенде уже болбой калды. Ошондон баштап мен көп каршы чыга баштадым да азыркы саясатка. Вот ошондон бери булардын жүрүшүн карап ушунчалык баягы зээним келип мындай түтөп күйүп кетип атам да. Ошондон баягы кандай десем, эмоцияга көп алдырчу дагы учурлар болуп калат. Туура түшүнөсүздөр, анча эмоцияга алдырып баягы катуураак сүйлөсөм, башка кылсам капа болбойсуздар. Эң негизгиси мен жөн эле сындап аткан жокмун. Диванный эксперт болуп, үйдө отуруп алып эле баягы бирөөгө бирөөнү кайраштырып, бирөөнү чукулап, бирөөнү жамандап, бирөөнү сөгүп отурган жокмун. Мен эгер неме кылган болсом, ошол элдин бардыгы менен байланышып керек болсо, бир эмес 2 жолу Баткенге дагы барып келдим. Барып ошол жергиликтүү эл менен жолугушуп, алардын үнүн угуп, ошол маселени жеринен көрүп, үйрөнүп, анан ошондон кийин гана өзүмдүн ойлорумду жыйынтыктап айтып атам. Мен чынын айтайын, ушул маселеде болобу башка маселеде буга чейин дагы айткам, бийлик кетсин, башка эмес. Болгону бийликтин башындагы азыркы биздин акелерибиз, абаларыбыз деле бизге окшогон адамдар. Алар качан күчтүү болот? Ушул бүт элдин башын бириктирип, ошолорду бүт артына коюп, ошолордун алдына чыга алганда гана бүт эл, кыргыз эли биригип, ошолорго бел болуп бергенде гана булар күчтүү лидер боло алат, күчтүү жетекчи боло алат. Биз ошону сунуштап атабыз, мисалы мен азыр ошону сунуштап атам. Биз эл, жаштар, жаш кары, мисалы кече бир юрист аке менен ушунун юридикалык жагын сүйлөшүп атсам айтат, мен 64-төн асам дейт. Мен бирок сенин сөзүңдү угуп ушунчалык болдум, мен барганга даярмын, ошол жерде автомат кармап турганга, Кыргызстандын чегин коргоп турганга, мен даярмын деп 64 жаштагы бир өтө ушундай, кандай десем, мекенчил десе партияны ойлобоңуздар, бул мекенди аябай чындап сүйгөн адамды мекенчил дейт. Аябай мекенге болгон сүйүүсү күчтүү бир акебиз ушинтип айтып атат. 64 жашта. Мен бар жогумду таштап коюп, барып ошол жерде автомат кармап, мекендин чегин коргоп турганга даяр. Биз не жаман нерсе айтып атабыз. Биз душман болсок, такыр башкача кылмак. Такыр буларды биз душманчылык кылганда, чынын айтайын, азыркы бийликтин деңгээлин көрдүңүздөр. Буларды кулатып салуу оңой эле. Интриганы жаратып, элди күйлөп, элди каршы коюп буларды жок кылып салыш оңой эле. Булардан акылдуу, булардан кыйындар отурган. Ошолор дагы жок болуп кеткен баардыгы. Бизде андай ой жок. Биз тескерисинче мамлекеттүүлүктү, эгемендүүлүктү, бүтүндүктү сактап калайлы. 1 метр кыргыздын жери башка бирөөгө жок жерден өтүп кетпесин. Ошон үчүн элдин, мамлекеттин, жердин, суунун, мамлекеттин ээси, бийликтин ээси эл болгондон кийин эл өзүбүз ошого аракет кылайлы деп. Жаман сөз. Менин оюмча бул жакшы сөз, туура түшүнгөн адам. Мындайча айтканда мен тескерисинче буларды колдоп атам. Туура бир аз ачык мындай сөздөр менен, ачуу сөздөр менен, бирок колдоп атам кандай болбосун. Ошол урматтуу Лейлек район тургундары дагы бир жолу айтам, Лейлек эле эмес, жалпы ошол Баткен областы, ошол 4 көчөнүн тургундары, андан нары жашаган, азыр ошол
келечекте анклавда калып кетүү коркунучунда турган жерлерде жашаган урматтуу мекендештер, кандай маселеңиздер болсо айта бериңиздер, эч тартынбай. Анан жанагынтип мага баягы кичине чыгымыңа, бензиниңе, башкага акча чогултуп беребиз деп андай нерселерди ойлобоңуздар. Ал башыңыз эсен болсо ал нерселер табылат. Тарсана болбоңуздар. Эң негизгиси пикир барбы, ой барбы? Тарсана болуп атасыздарбы? Чакыра бериңиздер, мен барам. Мен барып, сиздердин оюңуздарды, сиздердин көз караш, сиздердин талаптарды ошол жогору жака жеткирүүгө колдон келишинче аракет кылам. Ошол бизде мекендештүү канал бар Facebook'та, ошондон бир канча YouTube каналдар алып көрсөтөт. Ошолордун бардыгына мен чыгарып бергенге аракет кылам. Мен колуман азырынча келип аткан нерсе ушул эле. Эч тартынбаңыздар, кайрылып бериңиздер. Мен түшүнөм, колдойм. Анан дагы бир нерсе, бул бир эле сиздердин көйгөйүңүздөр эмес, бул жалпы Кыргызстан элинин көйгөйү. Жалпы мамлекеттин көйгөйү. Мен ушуну дагы бир жолу айтайын, туура түшүнөм. Ошон үчүн мен барам. Эфирде жыйынтыктайын эми, сүйлөй берсе сөз көп, бирок зеригиштүү болуп кетет. Кандай ой пикирлериңиздер болсо жазыңыздар. Мен азыр бүгүн комментарий окуган жокмун. Эми дагы видеолорду кылсам, ошол сиздер менен дагы бир мындай дебат сыяктуу же болбосо суроо жооп кылсак, ой пикирлериңиздерди жазсаңыздар. Дагы бир жолу ушундай эфир сүйлөштүк. Ушул Баткендин маселесин тегерегинде. Ошол 39 протоколдун тегерегинде дагы бир эфир кылсам, ошондо сиздердин комментарийлериңиздерге жооп берип, ушундай чогуу бир талкуулашсак. Ага чейин барыңыздар, бар болуңуздар. Аллахка аманат.